Азыр тетиги Фил сүрөсүн, андан берки сүрөлөрдү окуп келатабыз да Кавсар сүрөсүнүн тафсирине келдик. Кавсар сүрөсүнүн тафсирин Тафсирун Насафи деп коет. Мадарикут Танзил ва Хакайкут Ta'вил имам Абул Баракат Ахмад ан-Насафи рахимахуллахтын тафсиринен пайдаланабыз. Анан бул жөнөкөй эле ал тафсир эмес, экилейил деп ага берилген хашия шарх болот. Ханафи мазхабтагы чоң алымдар, Мухаммад Абдулхак ибн Шахал Хинди ал-Ханафи деп хашия берген да. Ошондо Тафсирун Насафи анын хашиясынан четине берилген комментарийинен дагы пайдаланабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кавсар сүрөсүнүн 1-аяты Аллах Таала айтып атат: Инна а'тайнакал кавсар. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, биз сага Кавсар суусун бердик деп атат. Кавсар деген хуа фауалун, таразасы ушул формага түшүп атат. Минал касрат, көпчүлүк дегенден кабар берет. Кавсар деген көп нерсе деген сөз. Мындайча айтканда көптөгөн жакшылык деген сөз. Ва хуа муфритул касрат, өтө көп жакшылык деген сөз. Демек Аллах Таала пайгамбарыбызга көптөгөн жакшылык берди. Эң чоң жакшылык эмне болуп атат? Жер бетинин кайсыл жеринде азан чакырып, ашхаду ан ла илаха иллаллах, Аллахтан башка ибадатка татыктуу эч нерсе жок десе, аркасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп ээрчип айтылып атат да. Убакыт ушинтип айланып атат азан менен. Вакыйла кээ бир алымдар айткан хуа нахрун фил жаннати деп. Бейиштеги атайын Кавсар суусунун аты дейт. Көптөгөн жакшылыктын ичинен Кавсар суусун да максат кылабыз деп атат. Көрдүңүзбү? Туугандар, шуну жакшы билиш керек. Кавсар десе бизде элибизде Кавсар суусун эле максат кылып калганга жок. Көптөгөн жакшылыктар бул Кавсар болуп эсептелет. Ошонун бири Кавсар суусу болот дейт. Кавсар суусуна да иштетилет экен, башка жакшылыктарга да иштетилет экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дини ушунчалык үстөн боло турган дин, Аллах Таала ыраазы болгон дин, пайгамбар салламдын даражасы бийик болгон үммөтү мээримге алынган үммөт болгондугу дегендин бардыгы. Бул бейиштен түшкөн Кавсар суусу бейиштен болот. Махшар майданында мусулмандар ичет да, түбү бейиштен оруштап келип турат. Ахла минал асал. Мындайча айтканда балдан ширин, вашадду баядун минал лабан, сүттөн аппак. Ау барду минал салч, кардан мындайча айтканда муздак. Алияну миназ забади дейт, айрандан дагы мындайча айтканда мындай бир жумшагыраак болгон, мындай ичкенге ыңгайлуу болгон суу деп атат да. Хафатан эки жээги, Кавсар суусунун эки жээги аз-забаржат, мындайча айтканда чоң алтын акак таштар менен кооздолгон дейт. Ва авани идиштери болсо мен фуддатын, күмүштөн болот дейт. Бул дүйнөдө эркектер алтындарды баягындай тагынган болбойт. Күмүштөн шакекти гана, аны дагы зарылчылык болсо жакшы эмес дейт. Ал эми иче турган тамашка аял дагы эркек дагы алтын күмүштү колдонгону жакшы эмес, ал акыретте колдонулат. Булар акырет маселеси, акыретте уруксат. Ва ибн Аббас радиллаху анху, Азрет ибн Аббас радиллаху анху дейт, Кавсар деген хуал хайрул касир, көрдүңүзбү, жогоруда айткан. Көптөгөн жакшылыктар дейт. Көптөгөн жакшылыктар. Кээ бир алымдар дагы мынтип айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы Азрет Хасан, Азрет Хусейн радиллаху анхудан таркаган урпактары дагы Кавсардын ичине кирет дейт. Илим билимдин ээлери болот бул кишилер дейт да. Факила лаху инна насан якулуна хуа нахрун фил жаннат. Азрет ибн Аббастын айткан. Сиз көп жакшылык деп атасыз, бирок адамдар муну бейиштеги бир дарыя деп атпайбы, суу деп. Кыяматта пайгамбарыбыз колунан ичет. Факала хуа минал хайрил касир. Аны да чамбайбыз, ал көптөгөн жакшылыктын ичиндеги бир бөлүгү деп айтып атат дейт. Кавсар суусу дегенде суусун дагы, андан башка жакшылыкты да максат кылабыз дейт. Карасаңыз, фасолли ли роббика, жаратканыңа намаз окуң дейт. Бул курбан айт намазына кетет. Анткени артынан курбанчылык чал деп атпайбы? Ай фа'буд роббака аллади а'аззака, даражаңды көтөргөн Алла Таалага шүгүр иретинде ибадат кыл дейт. Би антох Аллах Таала сага ушул Кавсарды берди. Ва шаррафака, даражаңды бийик кылды. Ва санака мин минанил халqi, Аллах өзү гана берип, эч бирөөнү себепкер кылбай, адамдарды милдет кылуусунан сени сактап койду дейт. Адамдар кээде жакшылык кылып милдет кылып коюшу мүмкүн да. Мурагиман ли каумика алладина я'будуна гайраллах, Аллахтан бөлөкө сыйынып ширк кошкондорго сен эч кандай муктаж кылган жок дейт. Сени муктаж кылган жок, яны эмне кылган жок дейт. Аларга сени муктаж кылып койгон жок дейт. Ошондой кылып намаз окун, аларга каршы чыгып, мурагиман деген мубагидан, алардын ширк ишине, куфр ишине, кайыр диндигин жаман көрүп туруп, аларга ээрчибестен жалгыз Аллага ибадат кылган дейт. Ванхар жана курбанчылык чалган. Ливачки Алланын ыраачылыгы үчүн курбанчылык чалган.
Ва бисмихи бисмилла Аллаху акбар деп Алланын ысмын эскерип курбанчылык чалган. Ида нахарта курбанчылык чала турган болсоң, бисмилла менен баштаган. Мухалифан ли абадатил аусани фин нахри лаха. Кудайга шерик кошкондор шериктердин аттарына сойот эле дейт. Ошолор каршы чыгып Алланын аты менен Алланын атын эскерип сойгондоп атат. Алар 360 айкел болсо, Латтын атына курбанчылык чалабыз, Уззанын урматына курбанчылык чалабыз деп Аллага шерик кошот эле деп атат. Алланын атына шерик кошпостон туруп курбанчылык чалган дейт. Инна шаниак ай мен абгадака. Сени жаман көргөндөр дейт. Ким мин кавмика? Сенин коомуңа жана кыяматка чейин келчи жаман көргөндөр да, билип туруп. Би мухалафатика лахум, сен аларга каршы чыкканың үчүн эле сени жаман көргөндөр, хуал абтар, анын өзү берекесиз болуп калат дейт. Yani huwal munqati'u an kulli khayr la anta. Sen emес, сага каршы чыгып эрегишкендер, ошолор жакшылыктан толук үзүлүп калат, куружалак калат дейт. Не үчүн? Lianna kullu man yuladu ila yawmil qiyamati minal mu'minin, кыяматка чейинки төрөлгөн мусулмандар фахум ауладука, сенин балдарың болуп эсептелет дейт. Руханий атабыз да мындайча айтканда жарык дүйнөгө алып келген атабыз бар. Анан имансыздыктын караңгычылыгынан иман нуруна бөлөп чыгарган себеп кылган атабыз. Ошол мааниде пайгамбар ислам жубайлар момундардын энелери болуп өтүп барганат. Сыйырматта дагы үйлөнө албайбыз дагы да пайгамбар ислам өткөндөн кийин эч кимге уруксат эмес. Ва aqabuka, демек ошо сенин артыңда ээрчиген үммөтүң болот дейт. Ва зикрука марфуун алал манабир, сенин ысмың минбарларда айтылынат дейт. Менин атыман кийин эле дейт. Билесе дүйнөдө азан токтолбой бири-бирин улап турат. Bir жерде азан башталса, экинчи жерде бүтүп аткан болот. Bir жердин азаны бүтсө, экинчи жерде башталган болот. Токтобой Алланын аты пайгамбар саллаллаху алейхи аты менен кайталанып турган болот. Ва ала лисани кулли алимин, ар бир алым пайгамбар саллаллаху алейхи салават айтат. Туурабы минбарга чыкканда. Маселе айтканда эмне деп айтабыз? Бисмиллахир рахманир рахим деп баштайбыз. Алхамдулилла, Аллага мактоолор болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи салам салаваттар болсун деп эскерип турабыз. Караңызчы. Ва закирун ила ахират дахри кыяматка чейин дейт. Ябдау би зикрилла, Алла тааланын атынан баштайт да, ва юсни я акибу деген сөз, би зикрик. Менин артыман эле сени эскеришет дейт. Валака фил ахират, бул дүйнөдөгү жакшылык. Үммөтүңдүн көптүгү, ихластуу болгону. Ал эми акыретте сага ма ла yadkhulu tahta al-wasf, жазыңыз tahta al-adad. Санга батпай турган, сыпатталбай тургандай чексиз көптөгөн жакшылыктар күтүп турат дейт. Фа мислука, сага окшогондор, ла yuqalu lahu abtar, сага окшогон ушундай улуу пайгамбарга абтар, аягы токтоп калган, аягы кесилген, мындайча айтканда жакшылыктан кур калган деп айтылынбайт. Иннамал абтару, чыныгы жок болуп кала турган, битирип жок болуп кетчү адам, хуа шаниука, сени жеккерүүчү адамдар жок болот ошолор дейт. Ошолор оңбойт дейт. Ал-манси фид дуnya вал ахира, бул дүйнөдө унутулат, акыретте да унутулат дейт. Кыйла, кээ бир алымдар айткан экен, сабабы нузул мунасабат назарат фил Асиб ибн Ваил. Бул аят ушул адамга түшкөн дейт. Неге кыйла менен алып келип атат? Анткени бул аят ошол эле адамга жекече тиешелүү болуп калбайт. Ким пайгамбар салламды билип туруп каршы чыгып жек көрсө, ошол адамдарга да бул тиешелүү болот. Оңбой калат да адамдар. Асиб ибн Ваил эмне деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саммахул аптар деп атаган. Неге билесизби? Пайгамбар саллам эркек баласы кайтыш болгондо, Ибрахим аттуу Мария небизден кайтыш болгондо, кээ бир алымдар айткандай. Болду эми эркек баласы тукуму уланбайт, кыз балдары тукумун улабайт, болду эркек баласы өлүп калды, эми мунун тукуму кырылып жок болот деген. Ошондо анын 10 эркек баласы болгон, Алла Таала анын бардыгын жок кылган да, 1 жылга жеткизбей. Өзү аптар болуп калган. Вал аптару деген эмне? Аллади ла акиба лаху, бул ошол туягы жок, аркасында улай турган мындай бир урук тукуму жок адамды айтат экенбиз да. Урук тукуму, берки араб тилинин грамматикасы, ал көпчүлүк элге зарыл эмес, сиздер үчүн окуп берейин. Ва хуа, могул акыркы сөз бар го. Инна шаника хуал абтару дегенчи. Ва хуа хабару инна дейт. Инна бул харф тавкид, харфун насих болуп атпайбы? Мабни ал фатх ла махалла лаха мин ал-i'rab. Шани исму инна мансубун бил фатх ва хуа мудаф, каф домир муттасил мабни ал фатх фи махалли жар мудаф илейх. Бул арабча могул аятты талдоо болуп атат, кыргыз тилинде баяндаш дегендей. Анан хуал абтару дегенде эмне болот экен? Ал абтару деген хабару инна болот экен. Хабар инна марфуун бид дамма болду. Бул жерде хуаны экинчи муптада кылып, алаптарды экинчи муптадасы, экинчи баягындай муптадан хабар кылып, экөө жумлеси менен биригип келип туруп, шан иннаны хабар кылбайт экенбиз да. Иннаны хабар кылбайт экенбиз. Ортодо хуа эмне болот экен? Фослун деген ортодо маанини бөлүп келүүчү гана болот деген сөз. Түшүнүктүүбү шейгим? А бирок кээ бир алымдар хуаны экинчи муптада кылып,
Аптарды экинчи муптадан хабар кылып, жумла исмияна зататошту сүйлөм, баянdoшту иннага хабар кылгандар бар экен. Туурасы хуана фасла кылган жакшы. Фаслайдын ортосун ажыратып бөлүп келет. Иннан исминен хабардан. Түшүнүктүүбү туугандар? Бул аяттан Каусар сүрөсүнүн аяттарынан эмне пайдалабыз? Алла Тааланын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берген жакшылыктарында ченем жок экен. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп, сүннөтүн ээрчий турган болсо, анда ал адамдарга да көптөгөн жакшылыктар бар. Алланын мээрими кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шапаатынан туугандар замзам ичесиз, умра ажыга барганда же элге замзам алдырганда көптөгөн сахабалар эмне деп ичишкен? Инни ашрабу лиззама яумил кыяма, кыямат күндө чаңкап калбоо үчүн ичемин деген. Узак болот кыямат күндө туруп эсеп кылсак. Экинчиден көп алымдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каусар суусун өз колунан ичүүнү насип кыл деп дуа кылган. Ошону акыркы түндөрдө, Рамазан күндөрүндө дуа кылып калалы. Амин. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эрегишкендерден алыс кылсын, сүннөтүнө ээрчип, үммөтүнө кызмат кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыретте шапаатына Алла Тааланын мээримине жетүүнү насип кылсын. Кыяматта катуу чаңкап калуудан Кудайым өзү асырап сактап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү колдорунан Каусар суусун ичүүнү насип кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма салли ала саййидина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.